Жаңы жыл, жаңы мүмкүнчүлүк деген менен жыл өткөн жылыбызга эсеп салып, кандай иштер жасадык, эмне эмгектерге жетиштик, кандай ийгиликтерди багындырдык деген суроо ар бир адам өзүнө берип өтөт эмеспи? Ал эми жыл ичинде быйыл маданият жаатында өзгөчө бир чоң ополтодой иштер жасалды десек болот. Жана ошондой эле чоң-чоң бийиктиктерди багындырып, эл аралык чет мамлекетке чыгып, чоң-чоң өлкөбүздүн туусун көтөргөн мыкты биздин өнөр адамдарыбыз болдук окшойт быйылкы жылы. Сөзсүз түрдө. Мына ошол өнөр адамдары Кыргыздын туусун башка өлкөгө желбиретип, Кыргыздын сыймыгын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын кандай сонун төкмөлүгүн тартуулап келишти деп айтсак жаңылышпайбыз. Эң сонун тарыхта биринчи жолу кыргыз-казак айтышында болгондо дагы казак мамлекетине барып, баш байгени багындырган биздин кадырлуу акыныбыз келген. Мамбет Токто, Мамбет Орозо акыныбыз, саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсызбы, куш көрдүк. Шок келиңиздер. Мына таңыңыз менен. Кутлан таңыңыздар менен. Өткөн жылга эсеп салсак, бирден бир ийгиликтүү жылдардан болду окшойт. Анткени айтыш да көп болду, ошол дээрлик айтыштын көп жүрүүнөн сизди көрдүк. Ооба, быйылкы жыл дээрлик эле мен үчүн эмес, жалпы акындар үчүн жемиштүү, жеңиштүү жыл болду. Анткени биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич ошол Манас театрын ачып берип, ошондой эле акындарга, манасчыларга штат берип, айлыгын төлөп берип, камкордугун алды. Ошондой эле быйыл да айтыштар жакшы, көп айтыштар болду. Кесиптешим дагы баса белгилеп атпайбы? 2022 жылы мына ошол сиздердин кесибиңиздерде абдан чоң эле ийгиликтер болгон экен. Чет мамлекеттерге чыгып, эл аралык айтыштарга катышып, байгелүү орундарды алып келип турсуздар, жеңүүчү аталып турсуздар. Кыргыз элинин мына ошол төкмөлүгүн башка жерде даңктап келген экенсиздер. Бүгүн ушул тууралуу көбүрөөк сүйлөшөт окшойбуз, Быйыл 2022 жылы 23 декабрда Айтакын Булгаков деген казак элинин белгилүү айтышкер акыны, ошондой эле маданият кайраткери. Ошол акындын 63 жылдык мааракеси болуп өттү. Жети Суу облусу Талдыкоргон жеринде. Ошондо Жандарбек деген өзүнүн баласы акын бар. Акын Жандарбек Булгаков деп кыргыз элине да келип байгелерди алып кеткен акын. Жалпы эл тааныган жакшы акын. Ошол агабыз өзү чакырып, ушул атабыздын тоюна келип бергиле деп, бизди Изат Айдаркулов эжекебизди жалпы акындардын ичинен, кыргыз акындардын ичинен тандап атайын чакырган экен. Ага себеби ушул бир быйылкы эгемендүүлүк күнүнө болуп өткөн Замирбек Үсөнбаев атабыздын 70 жылдыгына арналган мааракеси, жылдык эмес, 70 жаш мааракесине арналган айтышы, ошондой эле эгемендүүлүк күнүнө арналган айтышта экинчи орунду алгам. Ошол айтыш себеп болуп чакырды деп ойлойм. Анан айтыш жакшы болду, бирок баш байга алам деп ойлогон жокмун. Бир аз ооруп тургам, азыркыга чейин эле ооруп атам. Айтышта да тамагым ооруп айтыштым, бирок буйруган экен. 3-чү орунду Изат Айдаркулов эжекебиз алды. Анан баш байгесин биз алдык буюрса. Эң сонун, мен жаңылышпасам, ошол Кыргызстан тарыхында биринчи жолу баш байгени багындырып келдиңиз окшойт. Ооба, буга чейин Асылбек Маратов деген байкебиз белгилүү айтышкер акын. Эл аралык айтышта казак-кыргыздын кош байга айтышында баш байгени алган. Ал эми жалпы жалкы айтышкан айтыштан биринчи алган мен болуп турмун. Анткени буга чейинки барган акындар экинчи орун, биринчи орун, Элмирбек Устатовбуз биринчи орун алган экен. Ошондой болуп келген. Анткени бизден кыргыз акындан 2 акын калган, 8 акын казак акыны болду. Кадимки Кыргызга белгилүү болгон Балыкбек Имашев, Айнур Турсунбаева, Бекар Шойбеков деген чоң-чоң акындар катышты. Ошол айтыштан баш байгесин багындырган биринчи биз болдук. Эми ошол айтыштын жүрүшү тууралуу сүйлөшөлүкчү. Өзүңүз ооруп жатсаңыз дагы, бирок баш байгеге татыктуу болгон нерсени айтышыптырсыз да. Кандай нерселерди айттыңыз? Элдин кайсыл сөзүңүзгө же кайсыл айтышыңызга көбүрөөк көңүлдү буралды? Мурадым Мирланов деген байкеммен айтыштым. Ал Кыргызстанга келгенде ошол акын менен айтышканбыз. Мурундаг, эгемендүү айтышта. Анан айтышта биз 4-чү жұп болуп чыктык. Ага чейин элдин реакциясын, кандай сөз кабыл алат, эмне болот дегендерин кичине болсо да бизге билгенге шарт болду. Анткени алдыда 2 жұп айтышканда билинип калат да. Эл кандай нерселерди кабыл алат. Бирок чындыгында эле ооруп турдум. Бирок ооруп атканыма карабай, биринчи кайрыгында кыргызча өзүбүздүн обонубуз менен айтышып, жакшы өнөр көрсөтүп аттык. Бирок кыргызчаны жакшы түшүнүш албай атты да. Анан Мурадым байке алып баштаганда 2 саат сайын эле кол чаап отурду да. Анан эмне кылсам, кандай болот деп анан казакча ырайынчы дедим. Өзүнүн обонуна салып, Айтакындын обонуна салып, казакчада бир аз билчүмүн, айтыштарын угуп жүрүп. Казакча ырдап баштадым, анан тиги Мурадым деген агабыз орусча ырдап
тамашалап кошуп ушундай бир кол менен айтышат да, анан сен колдонбогон казак тилин мен колдонойн анда деп. Ошол жерден утуп кеттим деп ойлойм. Анан акырын 3-кайрыкта домбурасын сурап алдым дагы. Домбура менен ырдагандан кийин казак эли аябай ордунан туруп өздөрү бийлешип ушундай кубаныч менен, жакшы нерсе менен кабыл алды. Анан эң акырында айтыштын акырында эме деп айттым. Казакчалап айтар болсом эгерде казак кыргыз атам менен энемдей депчи, кыргыз казак мен ата менен эч кандай бөлө албайм деп казакчалап, кыргыз казак акем менен шешемдей. Эки кыргыз Казакстанга келгенде эмне кылып атат, эки акынды төбөсүнө көтөрбөй дедим. Ошол сөз уктумдуу болду окшойт. Намыстандырып койду окшойт казактарды. Анан баш байгеге барып аткандагы казактын калыстар төрагасы аябай уруктанып эметип айтты. Ушундай казактын өзү сүйлөй албаган, орусчалап кеткен, орусча сүйлөп аткан кезде ушул казак тилибиздин мерейин ашырып дейт экен. Мерекесин ашырып ушундай барктуу баалап домбурасын чертип атканы биз үчүн аябай чоң сыймык. Ушул казак элин рухтандырып, туктандырып кеткениң үчүн рахмат деп баш байгесин берди. Эң сонун. Буга чейин ушул Кыргызстанда өткөндө эле ошол эл аралык айтыштардан баш байгеге багындырдыңыз беле? Жок, буга чейин эл аралык айтыштан биринчи орун алгам. Караколдо өткөн бир казак кыргыз айтышында биринчи орун берди. Быйылкы Замирбек Усманбаев атабыздын 70 жаш мааракесинин аралыгын айтышта экинчи орун берди. Анткени ал жакта Жеңишбек Устатус биринчи баш байгени алды, Баянбай акебиз биринчи орун алды. Буга чейин Кыргызстанда Ала тоо алтын бешигим деп бир республикалык айтыш өткөн 2020-жылы. Элдин баары пандемия болуп кыйналып атканда мен баш байгени алып жыргап тургам. Эң сонун. Быйыл негизи айтыштар чындыгында өтө көп болду. Же быйыл мааракелүү жылтыш болгонгобу, же Манас театры түптөлгөнгө, анан бул айтыштар көп болгону ошол акындардын мүмкүнчүлүк шарттарын кеңейтеби же тескерисинче болуп кетет? Жок, албетте жакшы болуп турган нерсеси. Анткени көп болгон сайын көп таланттар ачылат. Мисалы быйыл Кутман Садыбакасов деген инебиз бар, ошол жашын 20-дагы эле бала. Быйыл 3 айтыштан баш байгеге алды. Бул деген мүмкүнчүлүк деген нерсе да. Анан көптөгөн акындар жыл жыйынтыкта атканда Кубатбек экебиз баш байгеге алды. Ошол жаш акындардан Темирбек Матыбаев Таластан биринчи орун алды. Жылдызбек Төрөканов деген экөөсү алтын комуз утуп алды. Ошондой быйыл ийгиликтер көп болот, анткени болуп турса болуп турат да. Жок болсо жок болот деген сөз. Жана жакшыны айткан сайын көбөйөт деген сыяктуу. Жакшы нерсе бөлүшкөн сайын көбөйөт атпайбы? Эң сонун. Анда ар дайым биз дагы Таңкылаев көрсөтүүсү мына ушундай жакшы жаңылык менен ар дайым бөлүшүп туралык. Сиз жакшы жаңылык болор замат эле эшигибиз ар дайым сиз үчүн ачык, төрүбүздөн орун алып, кыргыз журтчулугу менен биргеликте бөлүшүп туруңуз. Чоң рахмат Кутман таңыңыздар менен. Кечирим сурайм, көп жолу келе албай калдым, себеби ошол бир аз меден соолугум байланыштуу болуп атты. Ошон үчүн эми буйруса күндөн күнгө чакырып турсаңыздар каттап турганга албетте аракет кылабыз. Бар болуңуздар. Кыргыз элимдин жаңы жылы куттуу болсун. Ар дайым жакшылыкта, ийгиликте болуңуздар. Эң сонун. Сиздей болгон төкмө акындар менен бир бүтүндөй чоң убакыт бир күн сүйлөшсөк да аздык кылат. Чындыгында ошол жаңы жыл күнү жалпы кыргыз элине ушундай жакшы бир мүмкүнчүлүк, жетишкендиктерди бөлүшүп өттүк. Жана ошондой эле сиздер дагы жеке төкмөлүк жаатта эмес, эстрада жаатында да мыктырлар аткарганыңыздарды билебиз. Анда мүмкүн болсо азыр сиздердин уруксатыңыз менен сиздин клигиңизди тартуулап өтөрү жалтайбыз. Рахмат. Бар болуңуздар. Саным болот анда эмесе.